Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу аталар, апалар, урматтуу агалар, инилер, урматтуу эжелер, карындаштар. Дагы бир жолу Алла Таала туткан орозоңуздорду кабыл кылган болсун. Кудай Таалам соогун толук берген болсун. Рамазан айында кээ бир ой толгоолор менен бөлүшкөн ниеттендик элек. Бүгүн да кээ бир маселелерди, кээ бир ой толгоолорубузду бөлүшүп кетсек. Рамазан. Бир момундун Рамазан айында кыла турган иштери канчалык деңгээлде соопторду, канчалык деңгээлде пайдаларды алып келет. Бул фазилеттери, пайдалары тууралуу кыскача айтып кетсек. Хадис китептеринде Рамазанга тиешелүү маалымат берген китептерде барактасак ушундай бир маалыматтар чыгат. Башка маалда окулган намаздан орозо айында окулган намаздын 70 эсе сооптуругу айтылат. Башка амалдардын кулдуларымдын өзү үчүн Рамазан айында тутулган орозо мен үчүн делген Худси хадисин маанисине ылайык, Алла Таала бул Рамазан айында тутулган орозонун соогун бир гана өзүм берем деп убадасын берип атат. Башка бир маалыматтарга пайгамбарыбыз хадисине ылайык, ким Рамазан айына соогуна ишенип, Аллах Тааладан Алланын ыраазылыгын үмүт кылып орозо кармаса, өткөн күнөөлөрү анан келечек күнөөлөрү кечирилет. Эми карасаңыздар, ушундай бир фазилеттүү, ушундай бир пайдалуу айдын ичинде турабыз. Бул айда момундун кыла турган кээ бир иштерин тизмектеп, мончоктоп айта турган болсок, дагы бир ортого сабак чыкчыдай. Биринчи эле кыла турган иш, эртең менен орозо кармаган адам бисмиллах дегенде эле саарылыгына турат. Саарылыгына туруу менен ал пайгамбар алейхисаламдын муаккат сүннөтүн аткарган болот. Пайгамбар алейхисалам айтат: "Кыямат күнүнө жакын фитна доорунда ким менин бир сүннөтүмдү аткарса, 100 шейиттин сообу бар" дейт. Демек бир момун, бир орозо кармаган адам саарылыкка туруу менен пайгамбар алейхисаламдын убада кылган хадисине ылайык бир сүннөттү аткаруу менен 100 шейиттин сообуна ээ болот. Анан бисмиллах деп саарылыгын баштайт. Күндүзгү орозо ибадатына бир даярдык болгондуктан ошол жерден эле ал орозонун соопторун ала баштайт. Анан саарылыктан кийин, оозун жапкандан кийин Алла Таала буйрук кылган намазын окуйт. Андан кийин дүйнөлүк иштерин баштайт. Эми ушул жерден айта кетелик. Орозо кармаган адамдын уйкусу ибадат. Сүйлөгөн сөзү зикир. Сүкүт, унчукпай туруусу анын үчүн бир сооп, ибадат акыбалында болот. Андан күндүзү кыла турган, окуй турган намазы, күндүзү кыла турган башка бардык жакшы иштери, башка вакытта кылынган иштери караганда бир канча эселеген соопторго ээ болот. Анан бисмиллах деп кечинде ооз ачарга даярдана баштайт. Ал ооз ачкан убакыттын сүйүнчүн, ооз ачарга жакындагы убакытта атмосфераны жылмаюу менен, балки үй бүлөсү менен, балки мечит жамааты менен, балки бир туугандары, аталары менен, балки кошуна колоңу менен, балки жамаатташы менен ооз ачарды тосуп алат. Ал ооз ачардагы сүйүнчү пайгамбар айткан бир сүйүнч. Ооз ачар убагында кылынган дуа сөзсүз кабыл болот. Ооз ачар кылынгандагы тилектер, каалоолор Алла Таала тарабынан орундалат. Оозун ачар ачпас периштелер орозо убагында бардык эртең менен таң аткандан күн батканга чейин периштелер ага истигфар дуасын кылат. Ооз ачары менен анын дуалары кабыл болот иншалла. Демек, урматтуу бир туугандар, бир инсан ооз ачары менен орозосунун сүйүнчүнүн атмосферасын, даамын тартат. Иншалла кээ бир устаздарыбыз сабактарында айтат, пайгамбар айткан ошол хадистеги ооз ачкан маалдагы сүйүнчүнүн даамын сезген адамга Алла Таала кыямат күнү орозонун соогунун даамын сөзсүз сездирет дейт. Ооз ачардан кийинки кылына турган иш, оозун ачары менен шам намазына турат. Шам намазын окубас калган тамагын, ифтарлыгын кылат. Андан кийин шаша-буша дааратын жаңылап таравih намазына жөнөйт. 30 күн бою Рамазан айында 30 күн бою таравih намазын окуганга ниет кылат. Эми карасаңыздар, таравihдин ар бир күнгө окулган сообу өзүнчө, тутулган орозонун ар биринин сообу өзүнчө, орозонун ичинде кылынган ар бир ибадаттын сооптору өзүнчө. Бул Рамазан айы сооп топтоо айы. Бул Рамазан айы ырайым кечирим айы. Бул Рамазан айы тозок оттон кутулуу айы. Бул Рамазан айы Алла Тааланын ыраазылыгына жетүү айы. Кудай Таалам туткан орозоңуздорду кабыл кылсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.